Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен ар бир аткан таң үйүңүздөргө жылуулук, мээримин чача берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө өнөрлүү, өзгөчө таланттуу көптөгөн кесиптердин ээси, кесиби боюнча мугалим, журналист, тигүүчү, жазуучу, теолог, котормочу, тигүүчү жана парикмахер, ошондой эле өзүнүн 9 китеби чыккан, 53 китепти орусчадан кыргызчага которгон, 200 китептердин редактору болгон жана тамада, диктор, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, жылдын мыкты мугалими конкурсунун жеңүүчүсү, жогорку категориядагы мугалим, 20 обондуу ырлардын автору, ошондой эле Кадамжай районунун гимнинин автору, китеп чыгаруучу Керемет жазуу басмасынын жетекчиси, 5 баланын апасы, көп неберелери бар, жазмакер, коомдук адабий топтун жетекчиси. Азыркы учурда Өмүр Кербени радиосунда Баалуулук деген эмне, Тагдыр деген автордук программасынын алып баруучусу, өзгөчө таланттуу эжекебиз. Бул жерде бүгүн бизде конокто Жумагүл Газыбаева эжекебиз конокто болмокчу. Саламатсызбы эжеке, кош келипсиз биздин. Саламатсыздарбы, кутман таң, кутман күн. Эжеке, ушундай бир сонун өнөрлүү адамдар менен бүгүн биз элибизге сизди тааныштырып отурганыбыз биз үчүн да сыймык. Андыктан эжеке, өзүңүз жөнүндө биздин ушул жалпы кыргыз элибизге маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу дидарлашып отурганыма абдан кубанычтуумун, кутман күн каалаймын. Мен өзүм жөнүндө билдире кетсем, мен ушул Баткен областынын Кадамжай районундагы Орозбеков айылында туулганмын. 7 класска чейин айылдык мектепте окуп, андан кийин областтык Уркия Салиева атындагы орто мектепте окуп, 10 класста ошол жактан бүткөнмүн. Андан кийин Улуттук университетке тапшырып, тарых жана коомдук илимдер факультетинин күндүзгү бөлүгүн аяктагам 5 жыл. Кийинчерээк анан журналистикага кызыгып, ошол эле университеттин журналистика факультетине тапшырып, 5-курска чейин окуганмын дагы. Ар кандай себептер менен, чынын айтканда үй бүлөлүк себептер менен, анткени менин балдарым студент болуп кетти. Аягына чыкпай калдым, 1-2 жыл калганда журналистиканы. Бирок кайрадан кийин окууга тапшырып, кыргыз филологиясы, кыргыз тил жана адабияты факультетин дагы бүтүргөнмүн. Ошондой эле эл аралык теология боюнча эл аралык магистратураны аяктадым. Жана жогоруда бир аз айтып өткөндөй, дагы өзүмө керектүү болгон майда чүйдө кесиптердин бардыгын өзүм окуп алганды жакшы көрөм да. Ошондуктан көп эле нерсеге кызыгам деп айтсам болот. Азыр Бишкек шаарында турамын. Жакшы, абдан жакшы. Бул бардык кесиптердин ээси болуу, бул өзүңүздүн кызыгууңуз менен болот да? Өзүмдүн кызыгуум менен болду. Эч кимисин жээриген жокмун, бардыгына кызыктым, бардыгынын үстүндө иш алып бардым десем да болот. Анан бардыгынан рахат алдым ушул кесиптердин. Ошондой болот экен да, ар бир кесип ардактуу демекчи, ошол ар бир кесипке өзүңдөгү кызыгуу менен барып ошолну сөзсүз аткарганга, ар бирине көңүл бурганга кантип убакыт бөлөсүз дейм? Негизи ар бир эле адамга Кудай деген көптөгөн потенциалдарды берет. Эгерде ошол потенциалдардын ачылышына кызыга турган болсоң, ал өзү адамга рахат берет, кубаныч берет. Мисалы, мен мугалим болгондо ушунчалык мугалимдик кесиптин сырларына сүңгүп киргим келди. Окуучуларды сүйдүм, жанымдай сүйдүм ушунчалык. Өзүмдүн кесибимди сүйдүм. Өзүм окуткан темалардын жыйынтыгын укканда, окуучулар жакшынакай болуп түшүнгөнүн көргөндө андан рахат алдым. Ата-энелер менен иштешүү өзүнчө бир сырлары бар, андан рахат алдым. Ал эми котормочулуктукка мен окуган жокмун, бирок деген көптөгөн китептерди котордум. Негизинен орус тилинен кыргыз тилине, анда дагы ошол китептерди которгон сайын мен өзүмө рухий азык алдым да. Кыскасы, ар бир кесипти мен жан дилим менен аткардым. Ошондуктан жыйынтыгы да жакшы болду. Абдан жакшы. Себеби мисалы үчүн тигүүчүлүктү дагы өздөштүргөн экенсиз да.
тигүүчүлүккө келгенде кандай сүйлөйт элеңиз? Эми мен абдан белгилүү тигүүчү же бир тигүүчү эмесмин, бирок аны дагы окугам да, курсун окугам. Анткени кичинекей кезимден эле мен деген тиккенге дагы кызыкчумун. Мен азыр апама абдан ыраазы болом. Ошо 1-класска бара элек, 0 класс кезимде эле мен азыркы тигүү жөнөкөй баягы кол машинаны кадимкидей мынтип талдап, аркактарын түрүп, заправить этип, ушинтип тикчүмүн да. Ошого апам уруксат берип койгонуна азыр таң калам. Ошол мезгилде эле машинаны жакшы тикчүмүн мен. Анан кийинчерээк дагы студент кезде же бирдемеде бир жакшы нерсе кийимди алсам деле бир жери өзүмө мындай кыналып турбагандай, бир жерин башкача кылып койсо болчудай болуп кызыгуулар пайда болду да, ошону сөгүп, кол менен болсо да оңдоп чыкчумун. Кийинчерээк анан атайын курсун окуп койдум. Бирок аны менен эмгектенген жокмун. Баракелде Азамат Сежеке, ушундай эми мен айтайын деген нерсе, ар бир кесипти өзүң сүйбөсөң, ал ишин аткара албайсың да. Ооба, туура. Анан ошол сыңарында эле мисалы үчүн тигүүчүлүктө дагы ар бир көйнөктүн фасондору ушундай бир кызыктыр, ошолорду тиккенге аракет кылып дегендей. Эмсе Эжеке, биз азыр сиздин эң алдыңкы орунда турган өнөрлөрүңүздүн бири бул китеп жазуучулук, ушул акындык өнөрүңүзгө кирели. Ооба. Мына ол китеп, көптөгөн китептерди ушул жерге тизип койдук. Бул деген канчалаган эмгекти, канчалаган түйшүктөрдү талап кылат эмеспи? Ушул китептериңиз жөнүндө бир маалымат бере кетсеңиз, Менин алгачкы китебим бул китебим болуп эсептелет. Бул деген ырларымда катылган сырларым. Андан кийин экинчи китебим бул Даңктайм сүйүүнү деген ыр жыйнагы. Бул болсо Сезим сереси. Анан дагы бир китебим бар, аны алып келе албай дагы 2 китебим бар. Түбөлүк жаша деген ыр жыйнагы, ошондой эле Күн бетиндеги жазуу деген кара сөз түрүндөгү проза жыйнагы бар да, повесть жана аңгемелер. Андан кийинки китебим Көңүл ыргактары. Анан Апакем айтып бүтпөс дастанымсың. Бул деген мен эне темасы дагы менин негизги темаларымдын бири. Эң акыркы китебим жакында эле бир 2 ай болуп боло элек Абийирим отчет сурайт деген ушундай китеп жаздым. Мында деген мында дагы ыр жыйнактар, ырлардын жыйнагы бул дагы. Эчки бул китеп, бир китептин чыгышына канча убакыт кетет? Ар кандай бул китептерди мен деген 2015-жылдан бери чыгаргам да. Демек 7 жылда мен 9 китебим чыгыптыр. Апакем айтып бүтпөс дастаным, негизи эле Апаке жөнүндө канча сөз айтсаң да азык кылат эмеспи? Ооба. Мында ырлар дагы, анан Кара сөзү да бар. Кара сөздөр да бар экен, Ушул апалар жөнүндө эң алгач апалар жөнүндө бир мактап ырыңыздан окуп берсеңиз, Эң алгач апалар жөнүндө окуп берсек албетте болот, анткени ага татыктуу бардык энелер. Бул жерде мен өзүмдүн апам жөнүндө жазган менен, бул жердеги ырларды мен бардык ушул көрөрман энелерге арнап окуп берейин. Үлгүм өзүң деген. Жашоо күрөш, оор, татаал, ар кандай. Кээде майрам, кээде сана таң калмай. Татаал турмуш жолдорунда мен үчүн табылбастыр мыкты үлгү апамдай. Жашоодо мен жетишээрлик кыйналдым. Жаным апам, сени эстеп чыйыр алдым. Ар убакта дем күч берип элесиң, андыктан да жеңилбедим, сынбадым. Өзүң айткан көп насаатты аткардым. Өксүсөм да ызалыктан такшалдым. Өкүнүчтүү кырдаалдарды тоотпой, өзүңдү эстеп алга кадам таштадым. Көп кездешет тоскоолдуктар жолдордо, көйгөй калчайт ыргыткандай оң солго. Сынган жокмун, майышсам да сен ойлоп, сыймыктандым сенин кызың болгонго. Сергек, зирек, акылманым, нарктуу апакем. Санак жетпес жакшы жагың барктуу апакем. Балдарымдын балдарына айтып өтөрмүн, сен бүтпөгөн дастанымсың, даңктуу апакем. Ой, баракелде, ушул апалар жөнүндө айтылган сөздөр кандай ыйык зат, Апалар жөнүндө канча сөз айтсак да аздык кылат. Ошон үчүн бул китебиңиздин баары ичи апалар жөнүндө арналган экен. Жалаң апалар жөнүндөгү ырлар, ооба.
Жакшы. Азыр мен бул китеңизди ачсам, ушул интернет булактарынан өтө көп таркаган ыр турат да. Барында барктай билели, мен да убакыттан пайдаланып окуп коеюн. Сиздин жаныңызда окуп, Адамды өлгөндөн соң мыкты дейбиз. Аттиң-ай, ажал кайдан чыкты дейбиз. Жараткан тирилтип кой жарым саатка, жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз. Жаныбызда жүргөндө карадыкпы? Жан эле бул кандай деп бааладыкпы? Жан дүйнөсү жабыркай күттү балким, жар тооз жакшы сөзгө жарадыкпы? Акылдуу болбошу сен дебегиле, адамды аяр сактап жебегиле. Ааламдан көз өткөндөр артка кайтпайт, алтындан эстеликтин керегине. Калтырбай көңүлдөрдү тирүү кезде, кадырлашып жашасак колдон келсе, жакшы сөздү эмнеге аяйбыз биз, жараткан сүйлөгөнгө жөндөн берсе. Караңызчы, кандай гана өзгөчө бир жүрөктү тиреткен сөздөр. Бул ушул ыр кандай мезгилде кантип жаралып калды, ушул боюнча бир сүйлөп берсеңиз. Ушулардын тарыхы жөнүндө айтып берейин. Мен бир жерде көпкө чейин иштедим. Жакшы иштедим. Мен кайсы жерде иштесем да коллектив менен өтө жакшы мамиледе болдум. Бир күн пенсияга убакыт жетти, кетишим керек болду ар кандай себептер менен. Ошондо кетем десем, бүт бардыгы кетпечи деп суранышты да. Ал тургай кээ бирөөлөрү деген, эмне кылсак кетпейсиң, чөгөлөп сураналыбы дегенге чейин ушунчалык ынтымактуу экенбиз көрсө. Анан кайра ойлодум. Мен ушул жерде ушунча жылдан бери иштеп атканымда кээде байкабай деле калышат эле. Эмнеге мынча суранышат депчи. Бул себеби болду, бирок мен анан үйгө баратканымда, автобуста баратып ойлондум. Менин апам өтүп кетти. Апамдан кийин аны тааныгандар, туугандар ушунчалык апамды көп эстешет, атамды көп эстешет. Анан агам өтө жаш өтүп кетти, эжем өтүп кетти. Мына ошолордун жакшы сапаттарын алар өлгөндөн кийин эстеп абдан кыйналган туугандардан, өзүбүздөн көп көрдүм да кишилерди. Балдарын көрдүм алардын, бирок деген тирүүбүздө канчалык болду экен деп ынтымактуу эле болчубуз, бирок деген тирүүбүздө ушунчалык азап тартып каларды адам билер бекенбиз. Мына эми канча ыйласак дагы, баарыбыз биригип канчалык жалбарсак дагы өлгөн адамдар артка кайтпайт. Ага канчалык зыйнат көрсөтүп, канчалык урмат көрсөтсөк да артка кайтпайт турбайбы деп ошо автобуста келатып жазылганыр эле. Бир тамгасы да өзгөрүлгөн жок, бирок ошолор эмнегедир бардык элдин көңүлүнө жактыбы же бардык элдин ой жүгүртүүсү бирдейби, калктын калың катмарына абдан терең сиңди ушулар чынында эле. WhatsApp'тан да келди, обону да бар. Ооба, бул бир жылдан бери мен мисалы үчүн канча уктум, канча көркөм окуулар болду. Обону да чыгып атат булардан. Мына ушул китеп боюнча да сүйлөп бересизби жеке, көңүл ыргактары? Бул китеп боюнча эми көңүл ыргактары, менин көңүлүмдүн ыргактарынан, жан дүйнөмдүн тереңинен чыгат да ар бир сап. Демек мен кээде деген суроо беришет, бул сиздин ким эле, бул кандай учурда жазылды эле деп азыркыдай. Мен бардык эле ырдын тарыхы өзүмдүн башымдан өткөн деп дагы айта албайм. Ошондуктан кээде мен угамын бирөөлөрдөн, кээде менин курбуларымдын жашоо тагдыры, кээде деген кошуналарымдын, кээде жөн эле бир учурап калган тааныштарымдын. Ошон үчүн көңүл ыргактары деген ар бир адамдын жашоосунун ыргактарынан алган ырларда мында деле башка китептеримде деле мындай турмуштук ырлар кеңири орун алыптыр да. Негизи адамдардын арасында бири-бирине жасалган мамилелер, кечиримдүүлүк, көтөрүмдүүлүк, сабырдуулук, адамгерчилик жөнүндө көбүрөөк жазат окшоймун. Эми азыр сөзүңүздөн улам айтайын дегеним, мисалы үчүн актерлор киного катышууда бирөөдүн ролун аткарат. Кадимкидей ошол адамдын жашоосуна кирет да, ошону жан дүйнөсү менен сезип, ошону менен аткарат. Азыркы сиз ыр жазганда, ошо чыгармалар жазганда дагы ошол мисалы үчүн бардыгы өзүмдүн башымдан өткөн эмес деп атпайсызбы? Ошол башкалардын образын ичиңизге сиңирип, ошол эми менен жазасыз да? Мындай бир себеп болду да, бир күн мени бир туугандарым үйүнө чакырышты. Жөн эле конокко чакырышты. Ал күнү мен макул деп, бирок абдан мындай себептер чыгып калып, күтүүсүз бара албай калдым. Эртеси барсам,
ошо бир комнатанын толтура ар кайсы жерде вазаларга, банкаларга сирендерди үзүп коюшуптур да. Ал жаз мезгили болчу, түрдүү сирендер, ушундай жакшынакай ак сирендер бар, башка түрү бар, ушундай. Анан киргенимде ушунчалык жыпар-жыт аптан көңүлүмдү көтөрүлүп, аптан жакшынакай экен. Эмне мунун баарын үзүп койдуңар десек, сен келгенде жыпар чачып турсун деп биз кечээ күттүк эле сени, келбей калдың деп айтышты. Анан ал туугандарым эле болчу. Анан мен көбүнчө ошол үй бүлөлөрдү ынтымак болсо деп көп элестетип калчумун да. Анан кээде бир күн эле үйдө болгондо дагы жөнөкөй эле жаныбызда эле турган, колубуз жетип эле турган нерседен сулуулукту бактаалайды жасаса болот турбайбы деген ой келди мага. Анан көбүнчө эркектер сыртта, аялдар үйдө болот эмеспи? Анан азыркы кезде деле ошондо мен ойлодум да, ошо бир жумада бир күн эс алганда эле күйөөсү деген ушинтип сирендерди үзүп коюп деле аялына жакшы мындай бакыт тартууласа болот турбайбы деп ойлоп кеттим да. Анан ошодон улам бир ыр жазылган, азыр карап ошону окуп берейинчи. Жакшы болот. Мына жакшы сөз жан эргитет деген өр. Сен келгенде жыпар чачып турсун деп, үзүп койдум сирендердин түрлөрүн, бир күн үйдө болсом дагы мен сага бейиш жасап бергим келди сүйгөнүм. Угуп туруп мындай камкор сөздөрүң, улутунам жаш чайылып көздөрүм, ушинтип сен үйрүлгөндө жан жыргап, унутулат убай тарткан кездерим. Болгон эле бир күн үйдө болосуң, бирок тоодой бакытты үйүп коесуң. Анан кантип ашпайт менен таалайым, анан кайдан капачылык жолосун. Балдар күлүп, жарың турса жаркырап, бардык көйгөй капаны артка калтырат. Сөзгө сараң болбогула эч качан, жакшы сөз бул жан дүйнөгө шамчырак. Кудай берсин соолук, тынчтык өмүрдү, кубаналы көкөлөтүп көңүлдү, жакшылыкты үнөмдөбөй арнайлы, бир келет да кайра бербейт өмүрдү. Жакындарга жылуу сөздөр арналсын, жакшы иштер өзүбүздөн башталсын деген. Кандай керемет сөздөр, эжеге. Өзүңүз ушуларыңызды айтып калгандай, жакшы адамдар жөнүндө да бир ой толгоп бир сөз айта кетсеңиз, кандай адамдар жакшы адам болот, канткенде деген. Ооба, менин айтпадымбы, ырлар деген бүт эле адамдар, адамкерчилик, ушундайлар айтылат. Кандай десем, мен бул жерде адамдарга каалоо айтсам деле болот да, мен ачып эми макул. Бул ырдын биринчисин окуп берейин. Бул китептин биринчи жазылган биринчи беттеги ыр каалоо жана ыраазычылык деп аталат экен. Маарага жетпей кайрылып канат калбасын, максатка жетпей шилтенбей кадам талбасын, көйгөйлөр келсе адамдын күчү жетпеген, көрөгөч Кудай табалат анын айласын. Жүрөктөр онтоп ызага толуп сокпосун, жүгөндөп эгем жүйөөсүз азап токтосун, жашынып жалган жатса да 100 жыл жазасыз, жараткан өзү адилет соттосун. Үшкүрүгү жок натыйжа менен күн батсын, үмүткө толуп коопсуз аппак таң атсын. Үй бүлөлөргө ынтымак өкүм жүргүзүп, үйрүлүп, баалап, бири-бирин сүйкүм карашсын. Берилбей орун азапка салган арманга, беттеген үмүт айланбас экен жалганга. Бүткүл эл түгөл бакыттын алып ачкычын, бардык адамдар таалайлуу болсун ааламда. Бактылуу болдум тирүүлүгүмө бүгүнкү, ыраазымын мен ушул саптарды жазганга деп шүгүрчүлүк келтирген кишимин өзгүсү ар бир күнгө ушуну жазгам. Анан дагы бир жолу мындай болду да, бардык эле турмуштан алынат дегениме дагы кошумчалап кетсем болобу? Бир күнү бир нерсени ойлонуп, бир аз балким капаланып тургам. Анан биздин коллективде иштеген бирөө чыкты дагы, анан ошол күнү күн бүркөк болчу да. Анан айтты: "Жумагүл, көрүп турасыңбы? Такыр жылчык жок, күн абдан бүркөө экен, тегиз. Булуттар каптап калыптыр.
Бирок билесиңби анын артында эмне бар? Анын артында күн бар. Ошон үчүн такыр ойлонбо, деди да, бардыгы чечилет, бардыгы убактылуу, бирок сен түбөлүктү ойло, же болбосо сен кийинкини ойло дегендей жакшы сөз айтты. Ошол сөз мага аябай таасир этти дагы, анын ичимде калды. Ошондон улам жазылып кеткен бир 2 куплеттерди айтып берейин. Багынба дегенир. Булутты көрүп буулукпа, артында күн бар, унутпа. Алкымдап азап турса да, айлаңды такыр курутпа. Кудай бар, өзү жол табат, кыйынчылыктан чыгышка. Кайрылгын дайым Кудайга, кайраттын баары Кудайда. Арзыңды айт жалгыз Кудайга, акылдын баары Кудайда. Багынбай жашап турмушта, бактыңды тапкын турмуштан деген. Бул эми шыктандыруучу десем болобу, э? Мынау өрүңүзгө Мунун дагы обону бар. Обон салынган бул. Обон салынган, анан жакшы бир рухий ырлардын конкурсу болгон фестивалда жеңип чыккан. Ошол бардык нерсе ушул баскан турганыңда турмуштан эле алынат экен да. Ырлардын бардыгы. Сиздин дагы бир ырларымда катылган сырларым деген китебиңизден ушул ырды окуп коюуга уруксат этсеңиздер. Сүйүү таптым, бүт сүйүүдөн өзгөчө, бул сүйүүнү көптөр билбейт дүйнөдө. Сүйүү таптым, өңү эч качан өчпөгөн, сүйүү таптым, түбөлүккө өтпөгөн. Сүйүү таптым, берген сайын көбөйүп, бекемделип, гүлдөгөн да көктөгөн. Сүйүү таптым, бүт сүйүүдөн башкача, сүйүү таптым, ысык, ыйык, таптаза. Сүйүү таптым, эч кимге да эч качан, карабаган, даража шарт акчага. Соодалашпай, эсептешпей, күтпөстөн, сүйө билүү чынын деле башкача. Сүйүү таптым, бүт сүйүүдөн жеткилең, адам затын өлбөстүккө жеткирген, оозуктаган оору азап арманды, оттой жалмап, жалтанбаган эч кимден. Тапкан сүйүүм үмүт берип жашоомо, таңам атты тагдырымда кечкирген. Сүйүү таптым, көп кырдуу көп жагы бар, сүйүү таптым, күндөн ысык табы бар, тоскоолдорду багынталган талкалап, көйгөйлөрдү көгөңдөүүчү алы бар. Сүйүү таптым, батпас күнү таңы бар, сүйүү таптым, айтып бүткүс даамы бар деп өзгөчө бир сүйүүнү даңазалаган бул ырсыптарыңыз дагы көп экен, э? 8 улантысын окуп ушул сүйүү жөнүндө дагы бүгүн бир даңазалап кетсеңиз. Уланты окуйун, бул ырдын аягы. Сүйүү таптым, түгөнбөгөн, чалкыган, сүйүү таптым, дене, рух, жан балкыган, баалуу болгон, бардык кадыр баркыңдан, сүйүү таптым, кымбат турган алтындан. Тапкан сүйүүм, жараткандын сүйүүсү, ал сүйүүдөн аалам түгөл жаркыган. Мындай сүйүү көрдүң беле деги сен, балким сени тагдыр калчап жээриген, үмүт үзүп койгондурсуң кол шилтеп, бакыт күтпөй эртең келечегиңден. Анда келгин жетик сүйүү сырларын, айтып берем бүгүн анын ээси мен. Рух, дене, жан дүйнөнү балкыткан, төрт тарабы төп келишкен айкалыш. Билгин келсе, бул сүйүүнү замандаш, мени менен сөзсүз түрдө байланыш деп толкундап жаздым эле. Бул негизи мен теологмун деп дагы айтпадымбы? Ошон үчүн бардык адамдарды жараткан, бардык адамдарга бирдей сүйүү чачыраткан, жанын бирдей жаатырып, күнүн бирдей тийгизген Кудайга ыраазычылыгым чексиз.
сүйүү жөнүндө да бир кеп козгоп кетпейсизби? Сиздердин жан дүйнөңүздөрдөн чыккан сөздөр элге башкача таасир берет. Дагы бир сүйүү ушундай да, мен сүйүүнү башкачараак түшөнөт экем. Адамдардын ортосундагы сүйүү деле көбүнчө сүйүүдө мени сүйсө, мени жактырса, менин кемчилигимди көрбөсө деген сезимдер да болуп кетет болуш керек. А мен түшүнөт элем, сүйүү бул курмандык депчи. Ушул таризде жазылган бир ырымды окуп берейин. Сүйүү эмес эркелешип, жолугушуп көрүшүү, сүйүү эмес жалгыз гана эзилише өбүшүү, сүйүү деген түшүнүшүү, баарысын тең бөлүшүү, сүйүү эмес эсептешип, соодалашып тургандык, сүйүү деген эсеби жок боло билүү, курмандык, сүйүү деген ар убакта жардамга кол сунгандык, сүйүү деген атаандашпайт, баарын жаап көтөрөт, көрө албастык кылбайт сүйүү, кечире алат, бөпөлөйт, башкаларга сүйүү сепсек, балкып көңүл көкөлөйт. Адам жашайт үмүттөнүп, жакшылыкка ишенип, баары сүйүү барда жашоо жарык, жашоо көрктүү гүлөнүп, баары өзгөрөт, баары бүтөт, сүйүү жашайт түбөлүк. Бул жашоодо бардык адам көп кемчилдик кетирет, көпкө чыдай билет сүйүү, кектебейт ал кечирет, жолугалы чын сүйүүгө аны издесек кезигет дегендер. Кандай гана Бул сезим сереси деген китебиме жаздым эле. Чындыгында дүйнөнү кармап турган бул жакшы көрүү сезим, сүйүү сезим менен гана дүйнө сакталып турат эмеспи? Караңызчы, ар бир бул китебиңизде дагы сүйүү даңктаган китеп экен, Мында дагы ошол өзүңүз айткандай мындай сыртынан эле байкап турам. Ошол теологиялык эмеңиз дагы ушул жерде дагы берилип кеткен окшойт деп ойлойм да. Жүрөгүмдүн ар бир сокунса, ал теңир жөнүндө дагы, жараткан жөнүндө дагы. Негизи эле мен сүйүүнүн түрлөрүн ачып бергим келген да. Кудайдын адамдарга болгон сүйүүсүн, ата-эненин балага болгон сүйүүсүн, достун доска, курбу курдаштардын, ал эми ошол эле мезгилде баланын эне атага болгон сүйүүсү дагы өзгөчө роль ойнойт. Ушул жөнүндө бир нерсе айтып кетсем болоттур, Менин балдарым өзгөчө боорукер, ыймандуу, акылдуу балдарды бергени үчүн Кудайга ыраазымын, шүгүр деймин. Бир жолу мындай деп айтылып калды да, менин бир уулумдан СМС келди. Апаке, мен сизди ушунчалык сүйөм, ушунчалык жакшы көрөм. Эгерде качандыр бир мезгилде кимдир бирөө күндүн бетине муздун сыныгы менен сиздин атыңызды жазып кое алса, ошондо гана мен ишенем. Апамды менден башка дагы бирөө абдан сүйөт турбайбы деп мага СМС жазыптыр. Анан мен аябай ыйлап кубанганым эсимде да, унчукпадым. Анда да автобуста бараткам. Күн кичине эле катуу тийип кетсе, куйкаланып чыдабай калабыз. Күндүн бетине эч ким жете албайт, чындыгында. Демек, күндүн бетине жетмек тургай, ага муздун сыныгы менен адамдын атын жазмак тургай, күн ысыса кандай кыйналабыз. Демек, балам мени чексиз сүйөт турбайбы деп, ошондой сүйүүнү балдарыма салган, Кудайга да ыраазы болдум. Анан мен дагы бардык ата-энелердин балдары ата-энелерин ошондой өзгөчө сүйсө, ата-энелер да балдарын ошончолук сүйсө деп, негизи сүйүүнүн түрүн сыйлайм да. Ооба, сөзүңүздө кажет жок, анткени азыркы күндө эне менен баланын ортосундагы сүйүү кандай десем, алыстап кеткендер көп болуп атат да. Мына өтө курч сөздөр айтылып кетти. Ылайым эле ата-эне балдарынын ортосундагы мээримдүүлүк үзүлбөсүн, дайыма нурун чачып тура берсин. Эми мен азыр сизди абийирим отчет сурайт деген ушул жерде сонун бир китебиңиз бар экен да. Ушул китеп жөнүндө дагы сөз козгоп кетсеңиз. Ооба, абийирим отчет сурайт деп койдум да, муну кээ бирөөлөр айтып атышат да, эмне мынча мындай адамды ийип жиберген, жоопкерчиликтин оор жүгүн жүктөп салган салмактуу тема койдуң депчи. Анан бирок чын эле бардыгынын алдында балким актанууга, шылтоо табууга, же болбосо бирдеме деп айтууга мүмкүндүр.
Бирок адам өзүнүн абийиринин алдында отчет бергенде бул өтө оор, өтө жоопкерчиликтүү деп эсептейм да. Анан эң оор жаза дагы ушул абийирдин ашкереси. Бирок абийириң ашкерелеп турса, демек сен адамсың. Оңолууга, түзөлүүгө алдыга максат коюп атасың. Абийирдин ашкерелебей калганынан сактасын деп айталы. Анда ушул ыр боюнча ушул китептин аты коюлган, ырдан окуп берейин. Бул жаңы жылдын алдында өзгөчө ушундай ойлор мага көп келет да. Бир жыл өттү, өмүрүм кайталаңгыз. Бул жылда эмнелерди аткара алдым. Канча жолу сезимге жетелетип, канча ирет кырдаалды башкара алдым. Секунд, мүнөт, сааттар, күндөр кетти. 12 ай, 4 мезгил жылда өттү. Мен бирөөгө үмүт, шык бере алдымбы? Мамилемден кимдердин көңүлү өстү? Кимге кайсы учурда күзгү болдум? Кайсы жерде чебериш билги болдум? Кайсы учурда абийирим айыптабай, кимдерге жол көрсөтүп үлгү болдум? Кайсы жерден калпыс кадам бастым экен? Калтаарып, кыйындыктан качтым бекен? Кандай кезде чеберлеп ой жүгүртүп, кимдин кантип ажаатын ачтым экен? Ушактарга кошулуп кетпедимби? Убараным жеңдимби, жектедимби? Уул кызым мени карап өсүп жатса, үмүттөрүн актабай кетпедимби? Ишеничин кимдердин актай алдым? Изденип эмнелерди барктай алдым? Эмнелерден кол жуудум билбестиктен? Эмнелерди жоготпой сактай алдым? Канчалык адил жаздым ырларымды? Кантип өлчөп ченедим жыргалымды? Кимдерди эмне үчүн урматтадым? Кимдерге кантип сундум сыйларымды? Өмүрдүн, ден соолуктун, каражаттын кантип кайда канчасын сарптап салдым? Кайра келбес күндөрдөн эсте калар, кайсы учурда эмнени сактап калдым? А балким менден эчак уят кетти. Аттың ай, канча ай бекер узап кетти. Акыры абийиримден кайда качам? Алдында жаңы жылдын сурак жетти. Абийир дайым эскертет жаңы жылда. Алдартыңды байкап көр, кылда тылга. Жыл өттү, карап көрчү, жемиштүүбү? Же өмүрүң кур кеттиби, кейиштүүбү? Жеке гана өзүң үчүн тер төктүңбү? Же элиңе кылган кызмат жетиштүүбү? Акылмандык жетишпесе жемелебей, акыл берчү эгемден сурайынчы. Кыйналсам ашкерелеп өз абийирим, Кудайдан гана үмүт кылайынчы. Өткөнгө шүгүр кылып жаңы жылда, жаңы максат менен алга жылайынчы. Тилегим жакшылыктар жаадырасын, түркүн түс тоонун жыттуу сан гүлүндөй. Ар дайым эл кабагы жаркырасын, асмандан нурун чачкан алтын күндөй. Абийирге отчет берип ак жашайлы, арамзалык, өкүнүч, кайгы билбей. Ой, кандай гана керемет, кандай гана ар бир адам, мисалы үчүн бир күн кечинде гана отуруп алып, бүгүн мен эмне жумуш аткардым? Бүгүн мен кимдин көңүлүн оорутуп койдум? Мен жакшы жолду бастымбы бүгүн? Ар бир адам өзүнө кечинде ошондой өзүнөн өзү отчет алса, ошондо ал адамда күндөн күнгө өзүндө жылыш болот эмеспи? Бул караңызчы, ушул ар бир күнү да өзүңдөн отчет алып, ошондой эле ар бир жылда өзүңдөн быйылкы жылы эмнелерди аткара алдым, эмне кылдым деген маанидеги ырлар экен. Бул ар бир адамдын жан дүйнөсүнө бир өзгөчө өзгөртө турган сөздөр да көп экен да, аны чындап угуп, чын жүрөктөн кабыл алып ушул сөздөрдү. Караңыз кечке бул ырларды, бул китептерди мына окурмандарыбыз каяктан алса болот? Бардык китепканаларга берилгенби же интернет булактарына да таркатылган? Бул китептердин бардыгын мен өзүмдөн алса болот. Мен телефонум менен интернет булактарында бар. Ошондой эле Кызыл Кыя шаарындагы Акыл Кенчи деген дүкөн бар. Ошол жактан алса болот. Анан
телефон чалуу аркылуу алса болот. Анан дагы бир жаңылыкты айта кетейин, алдыда боло турган. Мен негизи ушул китептердин баарынын презентациясын өткөргөн атамда, жакында Кудай буйрса сентябрдын аяктарында болуп калат. Кадамжайы районунда болот. Баарыңыздарды убакыттан пайдаланып, ошол чыгармачылык кечеме чакырып кетем. Ал кечемдин аты Абирим отчет сурайт деп айтылат. Ошондо келип поэзия кечесине ортоктош болуп кетсеңиздер болот. Китепти да ошол мезгилде алсаңыздар болот. Демек, сентябрдын канчасы дедиңиз? Сентябрдын аягы числосун күнү тактайбыз. белгилелик, Күндү белгилейбиз, ооба, буйрса. Ал эмне бул жактан да буйрса рекламасын берип турабыз, Кудай буйрса. Демек, акындар келет бул жерде? Ыр сүйүүчүлөрдүн баары, оончулар келиши мүмкүн. Анткени мен жогоруда өзүң айтып кеткендей, 20дан ашык оонду ырлардын дагы авторумун. Барында Барктай билели деген ырдын өзгөчө жайылышын дагы айтып кеттик. Анан негизи эле поэзия сүйүүчүлөр, жан дүйнөнүн рахатын каалагандар келсеңиздер болот, сөз баалагандар. Анан бул жерде бир нерсе жөнүндө айтып кетейин. Бул менин китептеримдин катарына туруп калды, бирок деген бул менин китебим эмес. Эмне үчүн катарына туруп калды? Анткени мен ошол учурдан пайдаланып дагы бир ыраазычылыгым бар. Менин мектепте окуткан мугалимдердин бардыгына, бардык предметтен сабактан окуткандарга, өзгөчө кыргыз тилден окуткандарга ыраазымын да. Анан бул жерде ушул китепти мен редакцияладым эле. Кыргызстанда азыркы мезгилде эң көп тираж менен чыккан китеп ушул болду. Алмаз Жуманазаров өзү автору. Ийгилик бул сен деген өтө мотивациясы күчтүү, мотивация бере турган абдан жакшы китеп да. Бул элдерге үмүт бере турган. Ушул 15 миңдей тираж менен чыкты. Элдер ушунчалык алып кетти да. Ошонуга редактор болдум эле. Мындан башка дагы мен ошол көптөгөн китептерге редактор болгонмун. Анткени себеби мектептик базам абдан жакшы экен да. Рахмат, урматтуу эже агайлар. Мени мектепте абдан жакшы окутуп турсуздар. Сиздерге ыраазычылыгымды билдирем дегим келет. Редактор деп койдуңуз да, эми караңчы бул жазгандын өзү бир канча түйшүк. А бирөөдүн чыгарган чыгармаларын толук окуп чыгып, буга бардык жагынан карашып, азыр канча китептин редакторумун дедиңиз? 200дөн ашык калды. 200дөн ашык. Анткени себеби мен чынында эле кыргыз тилин абдан жакшы билем. Мен быйылдан баштап ошол жыл сайын ошол мени окуткан Ысманова Абыда эжейимдин элеси өмүр бою калсын деп анын атындагы стипендия дагы уюштурдум. Эң мыкты окуган, анан адабиятка кызыккан 2ден окуучуга 2 мектепке быйыл бердик, анан 1ден мугалимге. Эми мындай да башкалар дагы ошундай сонун берметтерди момтип кээде чачып койгондой элестетсеңер, редактор деген ошол берметтерди жакшылап мончок кылып тизип коем да. Кайсына кайсы жерге кесип да бул. Бул түйшүктүү кесип, анан өтө жоопкерчиликтүү дагы кесип. Бир эле тамганын туура эмес болуп калышы маанини өзгөртүп жиберет. Өзүмдүн эле китебимде бир жолу техникалык бир себептер менен кучак жайып деген сөздө к тамга түшүп калып учак болуп калыптыр да. Кучак деген бул кучак, түшүнөбүз. Ал эми учак деген бул самолет болуп калыптыр да. Кучак деген нерсе. Ошон үчүн биз ар бир тамгага караш керек. Ошондой эле ар бир тыныш белгилерди сүйлөйт. Урматтуу көрөрмандар, ошон үчүн биз туура жазууга үйрөнсөк да. Мен бир үтүрдү автоматтык түрдө шашып жазып атып, бир үтүрдү калтырсам, кыргыз тилиме чыккынчылык кылып аткандай коркуп кетем да. Анан шашканыма карабай бардыгын качан болсо ошо тыныш белгилерди дагы ордуна коюп жазам. Аракеттенем. Замасыз эжеке канчалаган түйшүктүү эмгектерди мен сиздин сүйлөп отурганыңызды эле өзүмдү ушунчалык ордуңузга коюп элестетип, бул кайсыл мезгилдерде ушул нерсенин бардыгына жетишет, убакытты кантип үнөмдөйсүз деген суроо бергим келип атат. Мен убакытты тескерисинче үнөмдөй албайт окшойм, же пландаштыра албайт окшойм. Негизи мындан да көпкө жетишсе болот адам. Болгону адамда каалоо керек. Каалоо керек. Ошону жасайынчы деген каалоо керек да. Мен өзүм бардыгын эмне жасасам ошону жогоруда айткандай сүйүп жасадым. Жоопкерчилик менен жасадым. Анан мен көптү кылган жокмун. Бул таптакыр эле тирүү адамдын кыла турган кичинекей эле нерсеси да.
бирок мен ыраазымын Кудайга. Али көп нерсе алды да, адам тирүү турганда баарын жасоого болот деген оюм бар. Дагы алды да ойлогон ой максаттарыңыз көп болсо керек. Албетте, жакшы максаттар бар, анын баардыгы өмүрдө көрүнө берет. Кандай азыркы күндө кандай план максаттарды коюп атасыз? План максаттарым дагы менин ошол проза жагына бир аз эми экөөнү тең жазам мен, бирок деген иш жүзүндө мындай адамдар натыйжа менен баалайт эмеспи? Мен дагы иш жүзүндө менин ыр жыйнактарым көп болуп атат. Негизи мен прозаны да жакшы эле жазам, кызыгып жазам дегеним го. Мен проза жанрында дагы эмгектене алам. Анан жанакы проза жанрындагы күн бетиндеги жазуу деген да китебим бар, алып түгөнүп калды да, анан алып келе албай калдым. Ошо проза жанрындагы чыгармаларымды китеп кылып чыгарсам деп ойлойм. Анан мүмкүн болсо ошол убактымдын бир бөлүгүн бөлүп туруп ошо сабаттуу жазганга, жок эле дегенде ошо интернет булактарына, жарнактарга, башка жерлерге сабаттуу жазыш үчүн каалоочуларды ошол үйрөтсөм деп да ойлоп кетем. Анан кийин уул кыздарым, неберелерим үчүн аларды адам кылып тарбиялоого салым кошсом дейм. Менин артымдан мисалы таланттын же кандайдыр бир момундай бир нерсе жараткан деп атым калбаса дагы түз жашаган, адамгерчиликтүү болчу, жөнөкөй болчу, кечиримдүү болчу деген ушундай сапаттар жөнүндө айтылып калса деген тилегим бар. Эң сонун тилектер. Чындыгында канча эмгек жасасаң дагы артыңдагы сенин мүнөзүң бирөөлөргө болгон мамилең калат экен да. Ал ушундай туура сөздөрдү козгодуңуз. Мен ушул убакыттан пайдаланып Жуманазаровдун ийгилик бул сен деген ушул бетин ачып 114 бетте жетишкендик менен ийгиликке карай аффирмациялар деген сөзүн окуп коеюнчу, бир аз да болсо өзүбүздүн көрмандарга бир ийгиликке жетишүүнүн жолдору экен да. Мен ар бир убакта керектүү чечимди кабыл алам, өзүмө толук ишенем. Ийгилигимдин өсүшү үчүн ар кадамымда жаңы нерсеге үйрөнөм. Менин кирешем ар убак өсөт. Жаңы багыт, жаңы тажрыйбаны жеңил кабыл алам. Жумушумдагылар мени жакшы көрүшөт. Ар дайым жетекчилерим сонун кишилер болуп калышат. Карьераны оңой түзө алуучу адаммын. Мен иштеген эмгегимдин үзүрүн 100% көрө алам. Менин бизнесим өсүп жатат. Мени таң менен кошо бардык ийгиликтер күтөт. Ушундай жумушум бар экенине 1000 мертебе ыраазымын. Ушунчалык көп иш пландарым бар, анын баарын ишке ашырууга күчүм жетет. Караңыздарчы, кандай бир курч сөздөр. Ар бир адам эртең менен турганда ушул сөздөр менен, ушул сезимдер менен ойгонуп, өзүнө өзү жаман болуп жатканды дагы жакшылыкка буруп барган инсан бул алдыга өсөт, өнүгөт деген ойдомун. Ошондой адамдардын бири ушул сиз экениңизге ынандым. Рахмат, жакшы китеп болду. Калемиңиз курчуй берсин эжеке. Эми айта кетсеңиз, ушул китептерди кимдер каржылайт же өзүңүз каржылап өзүңүз чыгарасызбы? Колдоочулар жөнүндө сүйлөп кетсеңиз. Бул китептердин баардыгын өзүм эле чыгарам. Эч ким каржылабайт. Анан китепти мындай мен өткөргөндү деле анча балким билбейт окшойм, бирок деген мүмкүнчүлүгүм жетишинче өзүм эле чыгарып келе жатам. Анан мен деле элдей эле жашайм. Кээде колуман алдырып ийген учурлар болот. Кандай десем, мен көп нерсеге мындай реалдуу түрдө салмактап караганга аракеттенет экем да. Кээде колдон тарттырам дегенде бир нерсе эсиме түшүп кетти. Көбүнчө мен ушул ылайым андай өлкө болбой жакшы болуп калса экен. Мен көчөдөн, базардан ушундай көп колуман сумкамы, капчыгымды уурдаткан күндөрүм деле көп болду. Анан бирөө бир нерсе сурап алып кайра бербей койгон күндөр деле болот, бирок ошондойдо мен буйрсун деп коет экем да. Ушундай канааттануу бар. Анан бир ошол кадимки эле турмуштан алган бир ырды окуп кетсем болобу? Базар деген ырды окуп берейин. Кээде суроо болот да, сен кайсы мезгилдер жазасың, эмне таасир этет деп. Мен жөн эле турмуштан алып жазам да, жанакындай өзүмдүн же башкалардын турмушу же өзүм кабылган кырдаалдардан улам. Базар деген ырды окуп берейин. Ал китепте дагы бар. Кээ бирөөнүн кабагынан күн күлүп, кээ бирөөсү урушчудай үңкүйүп, кээ бирөөлөр шашып чуркап баратат, калайын деп бир нерсеге үлгүрүп, кээ бирөөлөр товар сатат макташып,
Кардар жүрөт таразаны такташып, кээ бирөөлөр асман карап басышса, кээ бирөөсү кылдат сууну атташып. Бирөө жүрөт көз ойноктоп алдаган, бирөө жүрөт өлсө андайга барбаган. Эже жүрөт мурдун чүйрүп жактырбай, эмне издейт барбы буюм тандаган. Бирөө жашайт дүйнө түгөл эркелеп, бирөө сынган бой жетелек эртелеп, бирөө жоош момураган байкуштай, бирөө баатыр аны алган желкелеп. Сатуучулар кымбат сатсам деп тилейт, кардар болсо кайда арзан деп жүрөт. Алганга 6 дайым эле аз болот, бергенге 5 көп экенин ким билет. Сиңип барам мен да элдин шарына, жакшы көйнөк алсам экен багыма. Акча тыйын артып калса эгерде, дагы бирди кошуп алсам жанына. Эт алчы деп бирөө тосот жолумдан, эй конфетке бирөө тартат колуман. Эй хаттиңай, кайырчыдан кыя өттүм, эсептелүү ашык акчам жогунан. Аттиң базар бир түйшүктүү жер экен, алдастадым, алаксыдым жолуман. Бирөө азиз көздөн нуру жогунан, ырдап аста басып чыкты жолуман. Боор толгоп турган кезде ойлонуп, бирөө качты капчык үзүп колуман. Бирок аны каргай албай, сүйө албай, буйрусун деп койдум айлам жогунан. Айтышат-ко кара ичкиге жан кайгы, а бирок да касапчыга мал кайгы. Ала качкан, жула качкан адамдар алаквалын башкалардын аңдайбы? Мен базардан эч нерсе да албадым. Тирүүлүктүн түйшүгүнө таң калдым. Тирүүмөнгө акчадагы табылар деп өзүмдү соороттум да жандандым. Базар бул шаңдануу, базар бул таңдануу, базар бул жийиркенүү, базар бул тамышануу. Акча кийим, анын баары табылар. Дүнүйөнү ким болуптур түптөгөн? Мен асманга жыйгым келет байлыкты, чирибеген, дат баспаган, бүтпөгөн. Базардабы, башка жерде боломбу, байкап кылдат, бар тарабым карайын. Ар намысым, абийиримди жоготпой, ар убакта адам бойдон калайын деген тилек. Ой, баракелде, жеке бул ырыңызды сөзсүз базардагыларга угузуш керек экен. Окуп калышат. Бардык турмуштан алынган чындыгында бар кайерде жүрсөңүз ошол жерден өзүңүзгө жүрөгүңүзгө ушундай салган сезимдерди ырга айландырып бир өзгөчө жараткан ушундай бир өнөр ээлери кылып жаратат экен да. Мен ушул убакыттан пайдаланып күйөрмандарыбызга ушул сиздей болгон сиздеги кандай десем көптөгөн өнөрлөрдү аркалап келаткан, бир эле кесипти аркалай албай кыйналып жүргөн канча адамдар бар. Ушул убакыттан пайдаланып ушул көрөрмандарыбызга, бизди көрүп отурган көрөрмандарыбызга өзүңүздүн насааттарыңыздарды, ошондой эле окурмандарга болгон өзүңүздүн насааттарыңыздан бир каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Каалоо тилектер деген бул биз тирүүбүзбү? Демек биз көп нерсе колубуздан келет деп айтпадымбы? Адамда каалоо болуш керек. Мен ушул жашап аткан заманама салым кошом. Агарышына, тазарышына, оңдолушуна, түздөлүшүнө, гүлдөшүнө салым кошом деген каалоо болуш керек да. Анткени ар бир адам көптөгөн потенциалдар менен жаралган. Аны биз берип кетпесек, анда алып кетсек, бул замандын чыккынчыларына салыштырып айтсак болот экен да. Бизге берилген нерсени биз заманыбыз үчүн кызмат кылууга бербесек, анда биз эгоисттер же өзүмчүлдөр болобуз да. Ошондуктан болгон нерсени мүмкүн болушунча максимум берип калууга аракеттенели. Урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарды жакшылык жандап, кубаныч курчап, жеңиштер жетелеп, узак өмүр сүрүңүздөр. Ой, рахмат, эжеке, мына ушинтип убакыт учкан куш экен, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде өзгөчө көптөгөн өнөрдүн ээси, мугалим, журналист, жазуучу, теолог, котормочу, тигүүчү, парикмахер, ошондой эле 9 китептин автору, 53 китепти орусчадан кыргызчага которгон, 200дөй китепти
редактор, ошондой эле тамада, диктор, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, жылдын мыкты мугалими конкурсунун жеңүүчүсү, жогорку категориядагы мугалим, 20дай ырлардын автору, обондурлардын, Кадамжай районунун жазылган кийиминдин автору, ошондой эле 5 баланын апасы, жазмакер коомдук адабий топтун жетекчиси, Өмүр Кербендин радиосунда Баалоолук деген эмне, тагдыр деген эмне автордук программасынын алып баруучусу Жумагүл Газыбаева эжекебиз болду. Эжеке, убакыт деген ушундай экен. Канча болсо да ичиңиздеги бардык толкуп ташкан ой толгоолоруңуздун бардыгын элге тартуулаганга бизде мүмкүнчүлүк аз болду. Мен ушул убакыттан пайдаланып, урматтуу көрөрмандар, сиздерди ошол Кадамжай районунда өткөрүлө турган эжекебиздин кечесине чакырып кетмекчибиз. Ошол кечеңиз ийгиликтүү өтсүн, элибизге чоң таалим тарбиясын бере турган кечелерден болсун. Буюрса ошол кечеңизде жолугушалы. Кудай буюрса, сентябрдын аягында барыңыздарды күтөм Кадамжай районунан. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү убактыбыз соңуна жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча сак саламатта калыңыздар.